Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен студияда мен Ибраим Нуракун уулу. Бүгүн биз мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кандай аткарылып жатат деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Катышуучулар депутат Кенжебек Бокоев, президентке караштуу мамлекеттик улуттук тил комиссиясынын төрагасы Эгемберди Ирматов жана филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева. Кош келдиңиздер. Депутат мырза, мына биринчи суроом сизге. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кандай аткарылып жатат деген суроону козгоп, ушуну парламентте талкууга алып чыгууну демилгелеп жатырсыз. Анын себеби эмнеде? Мен буну парламентте кеч жакында көтөргөн себебим, азыр парламентте бизде эки негизги укук берилген, бул мыйзам чыгаруу жана кабыл алынган мыйзамдардын аткарылышы боюнча. Менин жеке оюмда ушул мамлекеттик тил жөнүндө биздин иштеп жаткан мыйзамыбыздын негизги жана керектүү беренелери аткарылбай жатат да. Ошондуктан ушул мыйзамдын аткарылышы боюнча биз өкмөттү чакырып, дагы биздин мамлекеттик бийлик органдарын чакырып туруп, эмне үчүн мамлекеттик тил бүгүнкү күндө бизге талаптагыдай аткарылбай, колдонулбай жатат деп. Мисалы кайсыл ошол беренелер? Мисалы эң жөнөкөй мисал эл түшүнгөндөй алайыкчы. Элестетейик, федералдуу мамлекеттер болуп эсептелген Америкада англис тилин билбеген, федералдуу мамлекет болгон Россия мамлекетинде орус тилин билбеген жарандын мамлекеттик бийлик органында чоң кызматта иштегенин элестете алабызбы? Эч качан. Бүгүнкү биздин мамлекеттик бийлик органдарында мамлекеттик тилди сүйлөмөк турмак түшүнбөгөн адамдар жогорку бийлик органдарында иштеп жатат. Андан кийинки дагы бир негизги талаптарды ала турган болсок, Кыргыз өкмөтү аныкташ керек эле, мыйзам боюнча кайсыл кызматтарда милдеттүү түрдө мамлекеттик тилди билиш керек деген. Ушундай бир 3-4 норма бар. Андан тышкары ушул эле мыйзамдын аткарылышында бар. Биздеги иштеп жаткан теле радио компаниялардын жарымынан берип аткан көрсөтүүлөрүнүн жарымынан аз эмес мамлекеттик тилде көрсөтүлүш керек. Биз азыр айта турган болсок, ОРТ, РТ, ТНТ жана башка каналдарда мисалы 50%-ында көрсөтүлөбү кыргыз тилинде? Албетте жок. Мына ушунун баары эмнени айтат? Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндө аткарылбай жатат. Мына эми ушулардын баардыгын иликтеп, аныктап, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кайсы бир деңгээлде аткарылбай жаткандыгын тактагандан кийин эмне болот? Мисалы жогорку кеңеш же болбосо өкмөттүк уюмдар кандай чара көрүш керек? Аны мына жакын арада эле мен тиги протоколдук тапшырма менен кече жакында спикер кол коюп туруп комитетке жиберилди. Мен өзүм комитеттин төрагасына бул маселе боюнча жазуу жүзүндө да кайрылдым, комитетке алып чыгып, күн тартибине киргизип, ушул мыйзамдын аткарылышын карап туруп, анан палатага чыгарып, ал жерден жогорку кеңешин талкуулагандан кийин жогорку кеңештин токтомун кабыл алышыбыз керек. Бул мыйзамдын аткарылбагандыгы анык, жана ошол жерде биз өкмөткө жана башка бийлик органдарына көрсөтмөлөрдү беришибиз керек да. Бул мыйзамдын аткарылбагандыгы үчүн кимдер жооптуу? Ошолорду жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Мындан тышкары жогорку кеңештин демилгеси менен былтыркы жылдын март айында мыйзам чыгаруудагы мамлекеттик тилдин маселелерине арналган илимий практикалык конференция болуп өткөн. Анда мамлекеттик тилди өнүктүрүү, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, орфографиядагы талаш маселелер, терминология жана котормодогу көйгөйлөрдү жоюу маселелери козголгон. Иш-чаранын жыйынтыгында республикалык илимий практикалык конференциянын резолюциясы кабыл алынып, мамлекеттик органдар кабыл алынган чечимдерди аткарууга милдеттендирилген. Ушул конференция белгилүү деңгээлде түрткү болду. Жанагыл мамлекеттик тилибиздин өзгөчө жогорку бийлик бутактарында анткени ишти ошолор жасайт да. Эл билет, эл жакшы эле, эл мамлекеттик тил элдин арасында маселе жок. Анан ошондуктан ушул Асылбек Жээнбековичтин ушул маселеге көңүл буруп, ушуну өнүктүрөлү деп атайын 2 күн ак үйдүн ичинде жогорку кеңештин залдарында болгон коомчулуктун өкүлдөрүн, окумуштууларды, кызыктар кишилерди чакырып конференция өткөрүшү чоң окуя болгон. Мына ошонун бир мисалы ушул 1 жылдан бери мамлекеттик тилге карата болгон мамиле ушул бийлик бутактарынын кызматкерлеринде, аткаруучуларда, чиновниктерде бир ордунан жылгандыгы көрүнүп турат. Буга кошумча мындан 1,5 жыл мурда президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясаты жөнүндө жарлыкка кол коюлган эле да.
Мына ошол документ кабыл алынгандан бери эмнелер өзгөрүлдү, Эгемберди агай? Бул маселени ошо жарлык мамлекеттик тил өркүндөтүү боюнча атайын президенттин жарлыгы чыгып, ошол биринчи жолу мамлекеттик тил боюнча мыйзам кабыл алынгандан бери ушул бир канча программалар кабыл алынган болчу. Мурда ал программалар бардыгы кагаз жүзүндө, столдо калып кеткен. Ал үчүн атайын бир иш-чаралар иштелип чыккан эмес. Эч кандай каржы маселеси чечилген эмес. Мына биринчи жолу ушул президенттин жарлыгы менен ушул мамлекеттик тилди өркүндөтүү үчүн атайын бир каржы маселеси чечилип берилди да. Бирок чечилгенден кийин деле баягы Мисалы ошо мамлекеттик бюджеттен канча акча бөлүндү ошондон бери? Бул программаны өнүктүрүү өзү 14-жылдан 20-жылга чейин созулат. Өткөн жылы ошол 20-жылга чейин 480 миллиондун тегерегинде акча каралган. Өткөн жылы 15-жылы 243 миллион бөлүнгөн. 15-жылга бирок ошол бөлүнгөн акчалар программанын көрсөткүчтөрүндө кайсы мамлекеттик уюм, кайсы мекемени, кайсы министрлик аткара тургандыгы тактан жазылган, кайсы мезгилде, кайсы жылдары аткара тургандыгы да так жазылган, жана канча акча каражаты бөлүнө турганда так жазылып берилген болчу. Тилекке каршы былтыркы жылы ошо бөлүнгөн акчанын дээрлик көбүн өздөштүрө албай калды. Бул биринчи айтайын, билим берүү министрлигине өтө чоң жоопкерчилик тагылган, чоң иш-чараларды. Мына 243 миллион сом бөлүнүп бериптир. Анын мисалы улуттук тил комиссиясынан башка органдардын бардыгы ушул тилди өнүктүрүү үчүн ошол бөлүнгөн каражатты иштете албай калды, ошону колдоно албай калды деп айтылып жатат да сындар. Эми бул боюнча кимдер жоопкерчилик тартыш керек? Бул боюнча биз ошол программаны ишке ашырууну көзөмөлдөй турган атайын топ бар. Президенттин жарлыгы менен бекилген. Ошол топко ошол мекемелердин жетекчилерин чакырып алып туруп, биз ар бирден отчет алабыз. Мына жогорку кеңеш депутат мырза айтып аткандай атайын токтом даярдап атат. Ал токтомдо дагы ошол ишмерлердин, мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги каралышы ыктымал. Туурабы? Биз ушул маалыматты андан сырткары мисалы сиздер дагы отчет алат экенсиздер, ал боюнча дагы кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сунуш жолдошуңуздар мүмкүн. Кандай жоопкерчилик жөнүндө сөз болот? Муну эми жогорку кеңеш карап көргөндөн кийин бул өкмөткө сунуш берилет. Ушул маселени эмне себептен алдыга жылдырылбай калды, эмне себептен аткарылбай калды, ушунун бардыгын алып, бул жогорку кеңештин биздин эң жогорку бийлигибиз, мыйзам чыгаруу бийлик болгондон кийин депутаттардын колунда. Эмне себептен ушулар аткарылбай калды дегенди сурап алышат. Эми бул жерде мен ойлойм, сиздин сурооңузга кыска жооп болуш керек. Азыр биз бул маселени көтөрүп атабыз. Парламентте Асылбек Шариповичтин колу менен азыр протоколдук тапшырмага кетти, комитетте карайбыз да, анан кийин палатага алып чыгуу аракетин мен тиги керек деп атам. Эмне үчүн? Анткени бул боюнча биз жогорку кеңештин токтомун кабыл алышыбыз керек. Бул жерде маселенин кабыргасынан коюп атам, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндө аткарылбай жатат деп. Анан кийин негизи эле мыйзам жөнүндө айтканда бунун конкреттүү пункттарына токтолуш керек. Мисалы 7-пунктта жазылып жатат. Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана башка мамлекеттик уюмдардын бардыгында иштери, алардын иштери мамлекеттик тилде жүргүзүш керек деп турат. Иш кагаздардан тышкары ал дагы өзүнчө бир берени бар. Бул жерде негизи мамлекеттик тилде өткөрүлүш керек деп турат да. Анан ушул эле пункттун аткарылышын мисалы биз өкмөттөн сурайбыз. Эгер өкмөт бул маселени, бул пунктты аткарбаган болсо, анда өкмөт башчы баш болуп туруп, өкмөт мүчөлөрүнүн бардыгы президенттин жогорку кеңештин алдында ант берген. Эмне деп ант берген? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын так аткарабыз деп. Аткарбасак жоопкерчиликке тартууга макулбуз деп. Мамлекеттик тилди, кыргыз тилин билүү маселеси 25 жылдан бери эле козголуп, улам айтылып, аткарылган жок деген сөздөр улам айтылып келет да. Парламент трибунасында, саясий бардык жерде айтылып келет. Бирок эмне кылыш керек? Эми аткартуу үчүн эмне кылыш керек? Мисалы сиздер токтом кабыл алдыңыздар, сиздер болсо отчеттугуңуздар, андан аркысы эмне болот? Кадрлык саясатты да бээде. Мына мен айтып кетейин, кече эле Бишкек мэри шайланды.
жаңы мэр шайладык. Ал Бишкектин статусу жөнүндө мыйзамда өзүнчө белгиленип кеткен мамлекеттик тилди билиш керек деп. Бүгүнкү күндө мыйзамдын конституциянын негизинде президент билиш керек, жогорку соттун төрагасы, конституциялык палатанын төрагасы, өкмөт башчысы, жогорку кеңештин төрагасы билиш керек дегенде калган жөнүндө жазылган эмес. Эмне үчүн Бишкектин мэри мамлекеттик тилди билиш керек болсо эркин, эмне үчүн анын вице мэри билбеш керек? Анын бөлүмдөрүнүн башчысы билбеш керек. Алар наоборот элге жакыныраак да. Мына ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча абдан бир күйөрмандардын бири Үмүт Култаева эже сизсиз. Эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мына көп жылдардан бери айтылып атат ушул маселе, бирок чечилбейт. Чечиш үчүн кандай кескин кадамдарга барыш керек деп ойлойсуз? Биринчи кезекте бул жерде мыйзам жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ошонун тегерегинде сөз кылышыбыз керек деп ойлойм. Эгерде биз мыйзамды мамлекетти башкаруунун негизги жөнгө салуучу документти түп нускасында кыргыз тилинде жазмайынча биз парламентте да өнүктүрө албайбыз, мамлекеттик тилди да өнүктүрө албайбыз, депутаттын деңгээлинде өстүрө албайбыз. Мисалы, мен айрым депутаттар сүйлөгөндө уялам, укпайм, мындай кулагымды жаап же болбосо телевизорду өчүрүп жиберем деп. Анткени биздин ушунчалык көркөм, ушунчалык бай, ушунчалык жеткиликтүү тилибизди жардылантып, калькалап, кебетесин кетирип бүтүштү да, ошо жогорку трибунадан сүйлөгөндөр. Биринчи кезекте мамлекеттик тилде эмне үчүн жазылыш керек мыйзам деген суроо коюлду. Бул адам ар кандай сөздү сүйлөгөндө нерв системада ошо сүйлөө актысынын иш жүзүнө ашышы 3 бөлүктөн турат да. Биринчи адам ошол сүйлөй турган нерсеге ориентир жасайт. Экинчи операциялык кыймыл нерв системада тилдик коддор аркылуу жайгаштырылат. Үчүнчүсү бул аткаруучу болот да. Эмне үчүн биз теги ооз-эки сүйлөгөндө көп учурда туура эмес сүйлөп алабыз? Анткени ушул 3 звенонун ортосундагы байланыш ооз-эки речте жетпей калат дагы. Анан кийин баягы айтылган сөз атылган ок болуп көп учурда биз туура эмес сүйлөгөнүбүздө өкүнүп калабыз. Үмүт эжеке, ушул жерде багыл окумуштуулар, ушул тил жаатында иштеп аткан илимпоздордун өздөрү дагы кайсы бир жерде ушундай кырдаалдын түзүлүшүнө себепкер болуп калып аткан жокпу? Себеби дегенде жана айтып атпайсызбы? Мына депутаттардын сүйлөгөнүнөн уялам дейсиз. Алардын көпчүлүгү чынында эле орусча ойлонуп, бирок кыргызча сүйлөйт. Ошол билинип турат, туурабы? Бирок биз ошол билимди ошондой берип аткан жокпузбу? Бала бакчадан, мектептен балдарга ошол билимди орус адабияттары аркылуу беребиз. Анан биз алар чоңоюп, мамлекеттик ишмер болуп жетилгенден кийин биз алардын кыргызча ойлонушун талап кылып аткан жокпузбу? Ошол билим системасын балким өзгөртүүгө. Бирок бул суроого деле эгерде буга чейин орусча тарбияланып калса деле кыргыз болууга убакыт жетти го дейм да. 89-жылы биз мамлекеттүүлүктөн мурун тилдин кыйкырыгы болгондо элгечи эгемендүүлүктү ала электе эле мамлекеттик тилдин кыйкырыгы элдин жүрөгүнүн үнү катары чыкканда, ошондон бери деле мыкты адис болсо, мыкты мекен үчүн кызмат кыла турган киши болсо мамлекеттик тилди өзүнүн жетишерлик деңгээлге жеткирип алса болот эле. Мектеп иштебей калган күндө делечи. Негизинен биз буга маани бербегендигибиз. Анан дагы бир критерий бул кадр саясатынын начардыгы деп эсептейм да. Анткени кыргыз тилинде тилинен чаң чыккан кадрлар бизде жетиштүү. Тилекке каршы алар тиешелүү мекемелерге, тиешелүү кызматтарга келбей жатат. Мына кыргыз тилин окуган чет өлкөлүк атуулдар деле айтышат да, абдан окутуу системасы татаал деп. Себеби дегенде бизде тил окутат десе эле баягы тилдин эрежелерин көбүнчө окутуп, ал эми тилдин өзүн унутуп калган система бар да, советтик учурдан бери өнүгүп келе жаткан. Мына кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн көптөгөн акча каражат бөлүнүптүр. Эми ошол окуу китептерин, окутуу системасын, методдорун өнүктүрүүгө эмне үчүн окумуштуулар акча сурап алып иштетип китеп чыгарышпайт? Негизинен мамлекеттик тилди чындап үйрөнөйүн деген баягы мурун кичине көкүрөгү орусча болуп калган биздин жигиттер биринчи кезекте ошолор качат. Мына чынын айтайын, мен мисалы Бенджамин деген Америкадан киши бир жигит келди 23 жаштагы. 3 айдын ичинде сайрады кыргыз тилинде. Азыр университетте Кытай жараны бар. 2,5 жылда азыр сайрап сүйлөп атат. Анткени алар чындап чын дили менен үйрөнгүсү келет да. А биз окутуп жүрөбүз да. Окутуп жүргөндө чыныгы бизге кыйынчылык туудурган биздин өзүбүздүн киргиздер да. Ушулар кыйынчылык туудурат. А башка улуттагылар тез үйрөнөт эмнегедир. Демек башка улуттагылар үйрөнүп аткандан кийин бизде методикалык каражаттар бүгүнкү күндө жетиштүү. Анткени азыр интенсивдүү методика боюнча бир нече вариант бар.
бир нече варианттагы методикалык окуу куралдар бар да. Тандоого мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү. Менин баамда ошол башка улуттар өзүнүн өлкөсүндөгү чет тилди үйрөнүү методдору менен окуп атышат да, көпчүлүгү. Ал эми Кыргызстанда мисалы мен деле көп учурларды байкап калатам, тил үйрөнөт десе эле жанагы эрежелерге көбүрөөк басым жасап, тилдин өзүн колдонуу, өзүн тажрыйбалоо өтө аздай сезилет да. Жок, бүгүнкү күндө азыр эми дүйнөлүк масштабта эле коммуникация, баарлашуу биринчи орунга коюлду да. Методикада, тил үйрөнүү методикасында баарлашуу, коммуникативдик байланыш бул биринчи орунда турат. Бүгүнкү күндө тил үйрөнүүчүлөр дагы, үйрөтүүчүлөр дагы бул маселени түшүнүш керек. Азыр окутуунун жаңы технологиясы ошо баарлашууга бурулду. Ушул маселе боюнча экөө сөз айтып кетейин. Мына биздин улуттук программада каралган эң биринчи биз мамлекеттик тилди билүүгө муктаждык жаратышыбыз керек да. Ошол муктаждыкты ушу улуттук программага киргиздик. Бул эмне? Бул Кыргызтест деген системаны киргиздик. Кыргызтест системасы иштелип бүттү. Ошонун кандай талаптары китеп болуп жазылды, усулдук куралдары жазылды. Ал деңгээлдерге карата билишибиз керек. Жана сиз айтып жаткандай, А деңгээли, Б деңгээли, С деңгээли. А деңгээли жөнөкөй деңгээлде билишибиз керек. Маселен, кыргыз тилин бир 800 сөздү билсе, көчөдө мындай сүйлөшсө болот. Орто деңгээли 1200-2000 тилди сөздү билсек, биз ортоңку деңгээлде сүйлөшөбүз. Эң жогорку деңгээл бул С деңгээли. Бул саясий кызматкерде иштей тургандарга ушул деңгээлди койдук. Ушул деңгээл үчүн окуу куралдарды чыгараттык да бардык мамлекеттик кызматкерлердин компьютерлерине салып бердик. Алар окушуп быйыл тест тапшыра баштайт. Быйыл ошол улуттук программада боюнча быйыл жыл бою мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер ошол тесттен өтүшөт жана ошого жараша тастыктамаларды алышат билүү деңгээли боюнча. Мына азыр өкмөттө токтом чыкканы жатат, кайсы кызматкерлер тапшырат деген. Мына ушул токтом чыккандан кийин жанагы тилди билүү муктаждыгы пайда боло баштайт. Мен ойлойм, эң биринчи биз азыр мыйзамыбызда бардыгы бизде жетиштүү. Бизде саясий эрк жетишпей жатат. Мынакей мамлекеттик тилди билбесең, сен мамлекеттик кызматка кире албайсың деген эле бир сөз. Ага мыйзамдар деле жол берип тур. Мен окуп кетип атпаймынбы? Мына ушуну жазасак эле кандайча түшүнсө болот. Кыргызстанда туулуп 30-40 жыл жашап, бирок кыргыз тилин үйрөнбөгөндөрдү кандай түшүнсө болот? Анткени буга чейин бизде кыргыз тилинен түшүнбөсөң да, сүйлөй албасаң да премьер-министр болуп келген. Ошондуктан муктаждык жок деп ойлойт баары. Бирок ошол саясий эркти чын эле көрсөтүү депутаттардын өзүнө дагы байланыштуу болуп аткан жокпу? Мисалы, мыйзам долбоорлорунун көпчүлүгүн бул өкмөт алып келет. Эмне үчүн бул мен кече бул маселени мыйзамдын аткарылышын көтөрөрдүн астындагы ар кандай маселеде мен биринчи ушул мыйзамды жана өкмөттөгү нормативный укуктук актылардын түрлөрү көп да. Ошолордун бардыгын жазууда кыргыз тилинде жазылсын деген маселени көтөрүп атам. Эмне үчүн биринчи орус тилинде жазылып атат? Анткени ошол жерде эксперттик курам, эксперттик адистер, ошолор кыргыз тилинде эмес, алар орус тилинде сүйлөгөн, орус тилинде ойлонгон адистер. Мен ошондон айтып атам да, биз буну саясий эрк болмоюнча чечилбейт. Биздин премьер-министрибиз жана министрлер кыргызча сүйлөйт, бирок алардын адистеринин баары орусча сүйлөгөн. Бирок жана мисалы жетиштүү адистер бар кыргыз тилинде сүйлөгөн деп Үмүт эже да айтпадыбы? Бирок сиз мына өткөн чакырылышта депутат болуп иштедиңиз. Мыйзамды жазуу, мыйзамды даярдоочу эксперттер дагы мисалы ошол кыргыз тилинде эркин сүйлөй алат азыр. Ошондой эксперттер жетиштүү деп айта алабызбы? Бар. Ошондой эксперттер бизде жетиштүү. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз кыргыз тилин мыкты билип, ошондой эле расмий тилде мыкты билип, чет элде мыкты билип жаткан балдарыбыз бар. Алар бул ак үйдүн эшигине эмес, жакын жолой алыша албай жатат. Ошол кызматка тандаганда эң биринчи маселени кыргызча ой жүгүртүп, кыргызча эркин сүйлөп, эркин жаза ала турган адамдарды тартышыбыз керек. Мына жогорку кеңештин депутаттары, мен мага азыр кат келип түштү, биздин депутаттарды окутуу маселесин коюп жатабыз. Депутаттарды дагы мамлекеттик тилде жакшы окутуш керек, үйрөтүш керек. Мен мугалимдерди берип, бир ай бекер окутуп берейин деп жатам. Ошо депутаттарды биринчи жолу, кийинки жолу ар бир депутат акчасын төлөп туруп мамлекеттик тилди үйрөнсүн. Ошо расмий деген мына эми азыркы биздин мамлекеттик система чынында эле баягы орус тилиндеги документтер менен иштеп көнгөн, ошондон
20-30 жылдык тажрыйбасы бар адистерден түзүлүп калган да. Эми аларды каяка алып барабыз, эмне кылабыз? Кантип кайрадан таргалап чыгабыз? Биз ошентсек жүрө беребиз анда. Булардын көңүлүнө карасак. 25 жыл болсо бул мыйзамдын кабыл алынган. Дагы 25 жыл ушинтип отура беребиз. Алар теги дүйнөгө кеткенче жүрө беребиз анда. Эртең биздин мамлекетибиз эмне болот? Биз мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүн сакташ үчүн ушу биринчи кезекте тилин сакташ керек. Тил болсо дил болот. Дили болсо тарыхы болот, маданияты болот. Ошол жетпей жүрүп биз арабек калып келе жатабыз да. Анын үстүнө жаңы расмий деген берене дагы эки эле мамлекетте калды азыр мурунку союзда. Башкалар расмий дегенди алып салды. Мына биз ал эле эмес жанагы саясий эрк деген. Бизге келип аткан азыркы күндө тыштан келген мигранттарга биз кыргыз тили жөнүндө Россиядай болуп экзамен киргизиш керек. Мына эртең кыргызча билбеген министрге же зам министрге кыргызча билген киши келсе ким уялат? Бүгүнкү күндө ал чоң уялган жок, чиновник. Орусчаны билбеген кыргыз уялып атпайбы айылдан? Кокуй мен орусча сүйлөй албай уят болдум деп көрдүңбү биздикин? Ошондуктан мен ойлойм биз саясий эрк кылып туруп буну тескери айландырыш керек. Кыргызча жооп бере албаган чиновник уялыш керек жумуштан кетип. Жыйынтыктап айтканда кыргыз тилинин азыркы абалы кандай абалда турабыз азыркы учурда? Бул котормонун мындан ары дагы ушул котормонун тили боюнча калабы же мамлекеттик тил болобу? Сизден баштасак, Жургат мырза. Эми бүгүнкү күндө биздеги мамлекеттик тилдин абалы баарыбыз чогулуп алып эле ыйлап өкүрүп бири-бирибизге көңүл айта турган абалда турат. Анткени мыйзамдар, токтомдор жана башка эксперттик мындай тексттерди даярдоо дагы деле расмий тилде жазалып туруп анан которулуп атат. Эгемберди агай, мынакей улуттук долбоор кабыл алынды. Үмүт барбы кыргыз тилинин мындан 10-20 жылдан кийин мындай өнүгүп кетишине? Үмүт бар. Кыргыз тили өнүгөт, өсөт, кыргыз тили жок болот деген адам, ал кыргыздын келечегине ишенбеген адам, же кыргызды көрө албаган адам ошентип айтат. Биздин тилигибиз өсүп, өнүгүүгө жол алды. Тараза ташы мамлекеттик тилге негизден оуду. Мына кечеге эле маданият, маалымат, тил деген атайын телеканалдын ачылышы дагы бул ушул маселени алдыга жылдырууга жардам берет деп ойлойм. Мамлекеттик тилди мындан кийинки жылдары өнүктүрүп кетүүдө кимдин ролу көбүрөөк? Окумуштуулардын, илимпоздордунбу же болбосо саясатчы, мамлекет жетекчилери? 17 жашка чейинки балдарды бүгүнкү күндөн бала бакчадан баштап аябай жакшылап мамлекеттик тилди сиңирсек, биздин тилибиз эч бир мыйзамга, эч бир өкмөткө, эч бир депутатка баш ийбей андан ары дүркүрөбүлөт. Бул илимий практика. Да, илимий факт. Балдардан башташ керек дейсиз. Илимий факт. Туура. Билим берүү министрлигинин өтө олуттуу иш кылыш керек. Бул жерде чоң реформаларды жүрүш керек. Мына шаарыбызда канча бала бакчалар бар. Кыргызча бала бакчалар ачылса, биздин өзүбүздүн эле кыргыздар барып туруп балдарын орус бала бакчаларга берип жатат. Өзүнүн тилине ишенбегендик, келечегине ишенбегендик. Биз ушинтип отурсак, өзүбүз жээрип, өзүбүз таанып отурсак, биз кантип өсөбүз? Ушу элге айтар элем. Ушул шаардагы бала бакчалардын бардыгын эки тил керек болсо, эки тилде кылып коюш керек. Эч кандай муну орус тил, бул кыргыз тил деп бөлбөй туруп балдарга жаш кезинен үйрөтүшүбүз керек дейт. Маегиңиздерге рахмат. Биз бүгүн мамлекеттик тилдин тагдыры тууралуу жана анын айланасындагы суроолорду талкууладык. Парламентаризм сабактары көрсөтүүбүздүн меймандары депутат Кенжебек Бокоев, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Эгемберди Эрматов жана филология илимдеринин доктору Үмүт Култаева болду. Саламатта калыңыздар. Менин балам мамлекеттик тилде сүйлөй албаса, мамлекеттик кызматка кире албайт, даже врач боло албайт деп шундай үйрөнөт, жана япончтардан биякта эми буятта төрөлөп башка улуттар башка улуттар балам үйрөнсүн деп биз өзүбүздөн кетет. Бажганы күчтүү болсо, кийиз казып бир заматта керек. Жок, кыргызча билбеген жумуш калбайт го, болду.